Менин атым Минаркүл Өмүрзакова. Мен Ак Өргө жаңы конушунда жашайм. Мектепте англис тил сабагынан берем. Иштеп жатканыма 27 жыл болду, мугалим болуп. Былтыркы окуу жылынан бери биз Тынчтык корпусунун волонтеру Джозеф Хеллей менен биргеликте командалык метод менен англис тил сабагын өтүп атабыз. Балдар үчүн абдан кызыктуу болуп атат. Анан мен үчүн дагы тилим абдан өркүндөдү. Балдар үчүн кызыктуу да болуп атат сабак, өзүм үчүн дагы. Айта кетсем, былтыр проект жазып, окуучулар үчүн биз китеп алдык, English Plus деген. Быйыл жаңы окуу жылында биз ошону колдонобуз. Былтыркы окуу жылында биз көп жетишкендиктерге ээ болдук деп ойлойм. Анткени биз ар дайым 5-күн сайын волонтер экөөбүз окуучулар үчүн Talking Club өтүп аттык. Talking Club'тар абдан кызыктуу болду, окуучулар кызыгышып келип атышты. Анан сабактан кийин ар дайым Жозеф экөөбүз калып, сабактын планын жазабыз. Эртеңки сабак кандай болуш керек, ким кайсы активитини алып барыш керек деп. Анан былтыр биз англис тил жумалыгын мектепте өттүк. Волонтер экөөбүз коноктор үчүн, Американын элчилигинен да коноктор келишти. Биздин ар кайсы мектептерден келишти. Биз ошолорго ачык сабак көргөзүп бердик. Андан кийин биз көп ийгиликтерге жетишкендей эле болдук. Көп аракет кылдык, иштедик. Бизге волонтер абдан көп жардамын тийгизди. Былтыркыларга салыштырмалуу окуучулардын тилдери дагы бир канча өзгөрүүлөр болду, жетишкендиктерге ээ болушту. Анан мен ойлойм, быйыл дагы аракет кылабыз, иштейбиз, балдарга жардам бергенге аракет кылабыз.